Orozo zeket bere alбай kaldık, emi bersek bolabı. Hanafi mazhab boyunca zeket berilbey kalsa orozo bitir, al hiç vaqtda kaza bolboyt. Ayttan keyin dagı berseniz jaraya beret. Biroq eng sooptusu aytка чейин ayt günü berilgeni makul bolot. Andan keyinkisi orozo aytта beril, orozo pitirge berile turgan çoң soopторду бере албайт, biroq orozo pitirдин садаканын карызынан кутултат. Зекет, садака жана orozo pitir ушулардын зарылчылыгын жана деңгээлин жана эң зарыл болгон айтып бересизби? Жана бир туугандарга кайсынысын ниет кылып берсе болот дейт, Нурдин дейт. Зекет парз, милдеттүү. Кааласаң каалагансаң бересиң. $2000 көп акчаң болуп 1 жылга айланса, ошонун 2,5% бересиң. Садака деген бул нафил, ыктыярдуу. Кааласаң бересиң, каалагансаң бербейсиң. Орозо питир деген важип болот. Бир туугандарыңа ошонун бардыгын берсең боло берет. Зекет ата-энеге берилбейт, ата-эне балдарга бере албайт, жубайлар бири-бирине бере албайт, бир туугандар бири-бирине берсе боло берет. Зекет, садака, жакшылыкты биринчи бир тууганга бериш керек, ачса башкага бериш керек. Өзүң бир тууганың ачык болсо, апарып Ташматка апарып берген жакшы эмес. Бирок жарай берет. Урматтуу бир туугандар, бүгүн орозо битир туурасында айтабыз. Орозо битир туурасында көптөгөн хадистер бар. Бирок көп хадистин ичиндеги көбүндө ошол орозонун битирдин өлчөмү жөнүндө айтылат да. Мынча са, мынча муд жана башка деп. Эми ал хадистерге токтолбойбуз, анткени аз грамм менен өлчөнү белгилүү болуп, анан чыккан, ал эмес тыйында чыккан, Buğdaydan mınça, arpadan mınça, dağı palandan mınça dep ballar belgilүү. Ошон үчүн биз ал ошол өлчөмүн эмес, балким ошол орозо битирдин андан башка маселелерине токтолгонго аракет кылабыз. Анткени муфтиятыбыз, уламалар кеңешинен өткөрүп чыгарып койгон, өлчөмү канча экендиги белгилүү. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. Hazreti Abdullah ibn Umar rivayet kılgan hadiste aytat, Peygamberimiz aleyhisselam bitir degen Arapça fıtır degenden alıngan. Bitir degen fıtırdan alıngan. Fıtır degen oğuz açuu degen söz. Misal için iftar deyiz o. İftar oğuz açuu. Anan orozo bitir degen fıtır degen söz. Fıtır degen oğuz açuu degen orozo bütüp oğuz açık bolgon günü vacip bolgon zeket degen söz. Onun için zakatul fıtır degeni oğuz açuunun zeketi degen söz. Biz orozo bitir deyiz. Özü negizi orozo bitir de aytılıngan ыңгайсызыраак биразыраак да. Orozo bitir emес, balkim fitir zeketi, fitir sadakası, ana kedi orozo bitir dep de aytılıp basıp жүрөт. Oşol fitirdin zeketin deyt, bitir zeketin namazga adamlar çıkkandan murda berүүгө buyurudu deyt. Adamlar namazga ketelek, ayt namazga, ketelekten murda beriş gerek dep buyurudu deyt. Adamlar ayttan keyin aytıp elek bolup kalıp unutulup kalıp ketpesin. Ayt namazı adamlar çıkkanга чейин, bir günbü, 2 günbü, joşel ertemenen erте ayt namazga чейинби, oşol fitirdin zeketin berip koygongo buyurudu deyt. İmam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nesai, Abu Dawud rivayet kıladi. Demek orozo bitirdi, erterek bergenге hareket kılış gerek, zeket fitirde. Adamlar ayt namazga barganga чейин. Bizde көбүнчө orozo bitirdi sandıklarga salıp koyabız. Anın muftiyat top, anan taratat, o giyin taratat da. Negizi orozo bitirdin akçası, oşol jete turgan adamlarga ayt namazga чейин жеткендиги жакшыраак болуп эсептелет. Biz orozo bitir toптobойбуз мечитте, ошол апарып ар ким тууганына берсин деп айтабыз. Orozo bitirdi, мечиттеги сандыкка эмес, өзүң билген тууганга, агайниге, коңшуларга берген жакшыраак болот. Дароо жетет деген сөз да. Daroo жетет деген сөз. Анан мечиттерге топтолгон orozo bitir, sadaka bitir, бул өтө айла кеткендеги жумушу. Бирөө бере албай калса, сөз түрдө мечитке берсе кабыл болот деген сөз жок. Балким мечитке бербегиле, балким туугандарга биринчи бергиле деп айтабыз. Анан Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадис бар. Кем адамдын жаманы бой көтөргөн кембагал дейт. Өзү жарды кембагал, анан ага orozo bitir деп айтсаң кабыл алгысы келбейт да. Жоқ маңандаймын. Ошон үчүн orozo bitir ала турган ылайыктуу адамга orozo bitir деп айтпай эле майрамдык да апарып берип койсоң боло берет.
Senin niyetin dorozo bitir. Niyette çoğultun da aparıp tuğan uruk aparıp turup medep bersen, oşullar alsa oşol emne orozo bitirge urmatlı bir tuğanlar jarayı verir. Aytır erterak jetip kalsın. Qani meçitlerge toптolbay ele bardığı özü zorunda ketip kalsa bu jakşırak bolot. Baylarga orozo bitir berse bolboyt, kembagaldarga zeket ala turgan jardılarga beriş kerek. Jardu ayal ukatmarga beriliş kerek. Negizi Hanafi mazhabtın erejesine alayık, zeket bere turgan adamlarga orozo bitir berүүгө милдеттүү болот. Ал эми калган 3 mazhabtın zeket берет деген 40 койдон көп кою бар, же болбосом $2000 акчадан ашыгыр акчасы бар, долларга эсептегенде адамдар деп. А бирок көпчүлүк алымдар айтат, бир күндүк азык оокаты бар адам ошол жандын мындай бир зекети катары берсин, Кудайга шүгүр айтып, шүгүрчүлүккө жеткизип, ошол күндү көргөн, ошол таңга жеткенге, ошол айтка жеткенге шүгүр айтып, ошол бир күндүк тамагы болсо берсин, орозо битирди. Жана өзү да калса болот дейт да. Демек башка бирөөгө берсин, бирөөнүн көңүлүн сүйүнсүн, жана алып дагы башка бирөөнүн көңүлүн сүйүнсө болот деген маани. Мына ошону биз бекем карманабыз дагы, ошо колунан келип бир күндүк азык оокаты бар адам орозо битирин сөзсүз түрдө берсин. Бул эң аз 30 сом, ал көп акча эмес, бирок берип ошол эле учурда башка бирлер буга да өзүнүн орозо битирин бере турган болсо, андан алганга дагы уруксат берилет. وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة وصلاة الغداة في مسجد خييه. Ошондой эле дейт, namazdan murda sadakatül fitrdi bergenge şaşılış gerek deyt. Sadaka fitrdi emne bergenge şaşılış gerek. Bilem oroz ayttagı masileni ayttat, andan sırtkarı oşol bara turgan jerine urmatlı bir tuğanım jөө barış gerek. Bir jolu menen kayra kaytkanda başka jolu menen kaytıp geliş gerek. Ötkönde aytkanыбыздай ayt namazga barganda oşol ayt namaz okugan jerge çeyin, minbarga çeyin maşinени aydap barбастан үй жакын болсо жөө бас, эгер алыс болсо жакыныраак барып токтотуп 1-2 километр жөө басып барганга аракет кылыш керек. Адамдарга тыгылыш уюштурбаш керек, башка кылбаш керек. Колдон келишинче жөө басып барып, бир жол менен барсаң кайра башка жол менен кайтып келгениң Кунья китебинде айтылган. ولا باس بالركوب في الجمعة والعيدين والمشي أفضل في حق من يقدر عليه كذا في الظاهرية. Fatava Zahiriye деген kitep бар. Kitepte muhtasarı bizde var, özü yok. Oşol kitepte aytılnat. Cuma gündörü, ayt gündörü unağa minip bargan labas bola beret deydi. Cuma gündörü, ayt gündörü unağa minip bargan emne labas bola beret. Bирок basıp barganга jaragan adamga basıp bargаны жакшыраак deydi. Кимдегин басып барганга жарай турган жакшы, болбосо уна менен барган эмне ал дагы жарай бер, дагы тыюу салынбайт деп айтылат. Ва вастухибба фи идил фитри ан якула qabla al-khuruj ila al-musalla تميرات 3 أو 5 أو 7 أو أقل أو أكثر بعد أن يكون وترا وإلا ما شاء من أي خلوة كان كذا في العين شرح الكنز deydi. Ошондой эле ороз айтка кетип аткан адам, ороз айт намазга кетип аткан адам эртең менен 3 же 5 курма жеп, анын нарагын санаштын кажети жок, калган тойгончо жеп, таттуу нерсе жеп, курма таппасандан башка бир таттуу торт морт же мейсе издеп, өрүк жеп, айтор ушинтип барган жакшыраак болот дейт. Канзуда кайыктын шархы Айнидин шархында. Имам Айни деген чоң алым өткөн, бул Бухариге шарх берген, Хидаяга шарх берген, андан сырткары Канзуда кайга дагы шарх берген, ошол шархты ушинтип айтат, ошентип жеп барыш керек. Башында санайсың 3-тү, анан 5-7-ни. Анан наракка зерийип кетесиң, наракка санаганын кереги жок. Эгерде андан көбүрөөк жеген болсоң, санабай эле нарагын жей бересиң дейт. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз Москва шаарынан чыгып жатабыз. Биздин суроо мындай. Орозо питир, орозо садакасын жанакы каза болгон адамга берсе болобу? Каза болгон адам канча жейт аны? Жок, мисалга бир адам каза болсо, мисалга ошого эч жардам кылып, мисалы айылдарда акча чогултат го. Айылда акча чогулткандар бизде мынча чогултат да. Ошону көмгөнгө чогултат да. Ошого мал сойгонго чогултат. Ал туура эмес. Бирок артында калган балдары кыйын, жетим балдар калып калса, аларга берсе болот. Анан бирок өлгөндө акча чогулткан биздики ража деп коет, ал деген жөнөл акча биздики. Ошол көмгөнгө, мал сойгонго, башка нерсеге чогултуп, анан ошентип жанагы шан шөкөтү көбөйтүшөт да. А бирок орозо питир зекетти жетим балдарга берсеңиз жарайт албетте. Айтайын деген ушуну менен ошо жанагы ошону мыйзамдаштырып албасын деп аткан ражалардын бардыгын.
Ошондой урматтуу бир туугандар, азыр ошо Москвада мына баягыдан бери чалып атышат. Москвада, Казакстанда, чет өлкөдө жүргөн жердештер, ал эмес мекендештерибиз өздөрү Кыргызстан ичинде деле орозо битириңерди ошол айтка күтүп отурбастан бүгүн берип баштагыла. Оң жак, сол жак эшиктеги туугандарды карагыла. Айрыкча мына жаңы коңшу жашап аткан бир туугандар, жатаканча жашап аткан бир туугандар, бардыгы эле жыргап кеткен жери жок. Ошолорго ошол жанагы орозо битириңерди бергиле. Буудай ун менен бергиле, талкан менен бергиле, тамак аш менен бергиле, эмнеңер бар болсо өрүк мейиз менен бергиле. Акчасын берген жакшыраак, анткени ошол акчага керегин сатып алат деген урматтуу бир тууган. Ошондон келгиле ушундай кылайлык, ар бирибиз мына ошол сооптуу болот. Илгери убакта Умар ибн Абдул убагында адамдар зекет берем деп бере турган эмне урматтуу бир тууганым адам таппай калган, көтөрүп калгандагы байлар кор болуп кеткен. Эмнеге зекет бере турган жери жок, уктай албай калган байлар. Ошондо Умар ибн Абдул айласыдан Байтул Мал деп атайын мусулмандардын бюджет фондун ачкан. Ошондой күн келип калып, эртең карантин бүтүп кетсе, анан кийин ала турган эч ким албай калып, бере турган жер таппай калбастан мына бүгүн берип калганга шашылгыла.